Мына ушул гүл, примула деген гүл, азыр ушул кышында гүлдөйт бул. Абдан жакшы гүл да. Аялдарга саркеч. Венера Чукотаеванын күнөсканасында гүлдүн түрү бар. Ичи жылуу болгондуктан айыл тургуну аязды суукка карабай жактырган гүлүн өстүрөт. От жакпайт, түнкүсүн гана жыбыткыч сайып, калган учурда ичин күндүн нуру менен жылытат. Ичи узуну 6, турасы 4 метр. Бул поликарбонат деген материалдан жасалган. Абдан жакшы термо. Кыштын күнүндө мисалы үчүн кыйын эле да гүлгөч, бирок бунун ичи жылуу, жакшы гүлдөп атат. Мынакей гүлдөрүбүз Кудайга шүгүр. Мындай жылытуу эмес могу төшөмөлөр деп коет го, ушу менен төшөп койгонбуз. Күндүз бул эменин өзүнүн табы жетиштүү. Керек болсо эшикти ачып коебуз күндүз. Ысык болуп кетет өтө. Түнкүсүн эле ошо жылыткычтар сайып атабыз. Каарманыбыз гүл өстүргөндү абдан жактыргандыктан бул анын сүйүктүү иши. Атайын эң коозун жана кымбатын таап келип, жалбырагынан көбөйтүп алат. Ар бирин челекке олтургузуп, бир аз чоңойгондо сатып, киреше табууну үйрөнгөн. Элеттик айымдын гүлдөрүн Талас областы боюнча издеп сурагандар көп. Могу мисалы үчүн 350 сом болсо, мунун баласын мен 150-200төн сатам, абдан тез кетет. Ошол үчүн мен ошо бөлүп өстүргөнгө абдан ошол жагына ыкмалуу болгом. Былтыр ошо диплодения көбөйткөм. Диплодениянын могу агы, розовый ушунча жазып коем да. Могулардын баардыгы эле ошо жакшы сорттуу. Мына Даджа, династия Даджа деген гүл бул. Роза болуп, розадан дагы мындай толкун болуп, сонун болуп гүлдөйт, абдан жакшы гүл. Жок дегенде бир эле отросткасы 700-800 сомдон кетет. Амазонская волнадагы 500-600төн кем болбойт. Кичинекей отросткасы. Негизи буну башынан алып келишкенде алар 15 миңден кем сатышкан эмес. Гүлчү айым Талас районунун Кызылтуу айылында жашайт. 5 баланын энеси. Каарманыбыздын гүл ишкерлигин азыр жолдошу да колдоп жактырат. Себеби алар жөлөк пул алып келген. Жакынкы жылдардан бери ушул күнөскананын пайдасын көрүп, гүл сатып, жакшы киреше табышууда. Айылдык үй бүлөгө мамлекеттен социалдык келишим долбоору жардам берген. Бир 300 сомдон мен 10 гүл сатсам эле 3000 сом болуп атат да. Биз деген ар кандай андан көп. Bir күн, bir айда 100 штукка чейин өтүп кетет. 100 000 сом болсо жолдошуң башка нерсеге жумшайт. Койчу ал болбогон нерсе дейт бош керек. Мисалы, анын иштете албайсың деп анан өкмөт жардам берип, бул ар бир сомун да отчет менен кылганы жакты магачы. 100 000 сомдун баардыгы ошо эмне кылам десең, ошого кетет экен. Ошол жагы мага аябай жакты да. Айыл тургуну азыркы абалына кубанат. Жаш кезиндеги тилек максатын ишке ашырып, алдыга карай умтулууда. Аракетчил айым мындан да чоң күнөс кана иштетүүнү көздөп жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.